эки түрдүү сүйүү бар, эки түрдүү сүйүү бар деп айттык. Бирөө суфли деп коебуз, экинчисин ульви деп коебуз. Суфли сүйүү кайсы сүйүү? Бул дүйнөгө жана дүйнөгө таандык болгон бир сүйүү. Башкача айтканда, түбөлүктүү болбогон бир нерсеге байланышкан бир сүйүү. Мисалы, акчага болгон сүйүү, суфли болгон бир сүйүү деп аталат. Машинеге болгон бир сүйүү. Кандайдыр бир нерсеге болгон бир сүйүү, бул дүйнөдө бар болгон бир нерсе, эртең жок боло турган бир нерсеге болгон бир сүйүү. Деги эле бул дүйнөгө болгон бир сүйүү, бир сөзүн айта турган, суфли болгон бир сүйүү болуп эсептелет. Бул сүйүүнүн Кудай Тааланын астында эч кандай бир кадыр баркы жок бул сүйүүнүн. Бир гана эгерде сен бул дүйнөнү эмне үчүн сүйгөн болсоң, Аллага жакындайын, Кудай Таалага жакындайын, ошол нерселер аркылуу жакындайын деп сүйө турган болсоң, анда эч кандай бир кыйынчылыгы жок бул маселеде. Бул биринчи сүйүү. Экинчи сүйүү болсо ульви деп коебуз. Бир нерсени сүйгөн болсоң, бир гана Алла үчүн сүйөсүң, түбөлүктүү болгон бир нерсе үчүн сүйөсүң сен. Бунун ичинде эң биринчи Алла Таалага болгон сүйүү турат. Экинчи Кур'анга, Алланын китебине болгон бир сүйүү. Үчүнчү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон бир сүйүү. Төртүнчү динге байланышкан эмне болсо, өкүмдөр, тыюулар, булардын бардыгы болгон бир сүйүү. Бул ульви сүйүү деп аталат. Суфли болгон бир сүйүүнү, дүйнөгө байланышкан бир сүйүүнү биз ульви болгон бир сүйүүгө айлантырсак да болот. Мисалы, жубайлардын бири-бирөөгө болгон бир сүйүүсү. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Mawaddatan wa rahma. Алла Тааланын бар экендигине, бир экендигине, кудуреттүү экендигине далил катары силердин өзүңөрдөн силерге жубайларды жаратканыбыз, ошол жубайларды эмне кылгыла? Бейпилдикке жеткиле, тынчтыкка жеткиле. Туурабы? Силердин ортоңордо эмнени орноттук дейт Алла Таала? Мавадда сүйүүнү деп атат. Ва рахма мейримдүүлүктү. Бирок могу жердеги мавадда деген сөздү Алла Таала эмнеге дер? Махабба деп колдонгон эмес да аяттачы. Махабба деген сүйүү да араб тилинде. Кыргызчага мухаббат деген арабчадан өткөн бизге. Махабба эмес мавадда деп атат. Тафсирге караганда мавадда деген эмне? Алла Тааланын сыпаттардан бирөөсү вадудда. Алла Таала сүйөт. Ошол өзүнүн сыпатынан Алла Таала бизге мавадданы берип атат, сүйүүнү берип атат. Бул жерде айтат, Алла үчүн бири-бирөөнү сүйгөн жубайлар аяттагы мавадда чыныгы сүйүүнүн жашашат. Бул ульви болгон бир сүйүү болуп эсептелет дейт. Түбөлүктүү болгон бир сүйүү. Токтобойт. Алла жолунда. Алла жолунда болгон бир сүйүү болот дейт да.